Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Мирлан Батырханов, Фаберлик компаниясынын менеджери. Бүгүн биз сиздер менен Фаберликте кантип, кандайча жана канча акча тапса болот, ушулардын баары жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Анда эмесе Фаберликтин маркетинг планы аттуу сабагыбызды баштасак. Мына могу сүрөттөгү адамдар ушул Фаберликтен акча табып, мына чектерди, единоразовый бонустарды алып атышат. Мына көрүп атасыздар, 1000 евро, 4000 евро, 2000. Мына өзүм дагы мен сүрөттөгү мына 4000, 3000, 2000 евро ушулардын баарын алдым. Менден кийин канчалык адамдар ошол бонустарды алып жатышат, азырга чейин алып атышты жана ала беришет деп ойлойм. Мына кимдир бирөө араңыздарда ушул видеону көрүп аткандардын арасында дагы арадан кандай бир убакыт өткөндөн биз угабыз, мен ошол бонусту чекти алдым деп сүрөткө түшүп чыгарасыздар. Муну биз албетте көрөбүз, мен буга ишенем. Анда эмесе бүгүн таанышып кетели, ушул чектерди кантип алса болот көрүп кетели. Сабагыбызды баштаардан мурун мен сизге кээ бир түшүнүктөргө аныктама берип кетсем, анткени бул сөздөрдү биз кайра-кайра айтабыз, андыктан бир түшүнүп алалы. Маркетинг же маркетинг деген сөз бул продукция же кызматтарды кандайдыр система аркылуу элге өткөрүү. Эгерде сиз жеке өзүңүз өткөрүп атсаңыз, анда бул сатуу же продажа деп берет. Ал эми эгерде сиз кандайдыр бир система же кандайдыр бир адамдар аркылуу өткөрүп атсаңыз, анда бул маркетингке кирет да. Мисалы үчүн телевидение аркылуу өткөрүү бул маркетинг. Интернет аркылуу өткөрүү, газета журналдар аркылуу өткөрүү бул маркетинг. Кайсыдыр бир маркеге спонсор болуп өткөрүү бул дагы маркетинг. Биздин учурда болсо, көптөгөн адамдарды өзүң үчүн ал деп кардар кылып каттоо, компания каттоо жана структура куруу жардамы менен өткөрүү бул дагы маркетинг болуп эсептелет. Маркетинг план же маркетинг план бул сиз курган группанын товар обороту үчүн төлөнүүчү айлык же комиссия. Кандай бир группа түздүңүз, ошол группаңыз ай сайын, каталог сайын өздөрүнө керектүү нерселерди алып атышат. Кимдир бирөө заказ алып сатып атат, кимдир бирөө группа түзүп, адамдардын саны, кадрлардын санын көбөйтүп отуруп, товар оборот жасалып атат. Ошол товар обороттон сизге компания сизге комиссия берет экен, мындай гана пайыз төлөп берет экен да, соодаңызга жараша. Ушуну маркетинг план деп коет экен. Система бул көптөгөн адамдар алардын өз ара мамилеси. Система деген сөздү биз кайра-кайра колдонобуз. Системаны түшүндүрүп кетсем, сиз маркетинг эмне экенин түшүнүп каласыз. Андыктан система бул көптөгөн адамдар алардын өз ара мамилеси. Көптөгөн адамдар кандай бир коллектив болуп бирге иштейт экен, ошолордун өз ара ич ара мамилеси. Бизнес система деген түшүнүк бар. Мына бизнес системада бул көптөгөн адамдардын жардамы менен бизнес куруу жана продукцияны өткөрүү. Бул да бизнес система. Мисалга мен жакшыраак түшүнүп кетиш үчүн сулуулук салонун мисал катары келтирип кетейин. Мына салондун ээси бул визажист болушу мүмкүн, өзү чач тарач болушу мүмкүн, же бизге окшоп ишкер болушу мүмкүн. Ишкер визажист же чач тарач же маникюр мастери өзүнө салон ачты дейли. Башында ал өзү иштеши мүмкүн. Анан бара-бара эгерде башы жетсе же түшүнсө, көптөгөн команда кура баштайт. Көптөгөн адамдарды өзүнүн салонуна тартып кура баштайт. Анткени бир визажист же бир чач тарач күнүнө көп болсо 10 киши тейлей алат, андан көп тейлей албайт. Ошондо бир айда 300 киши тейлей алат экен да. Ал эми 500, 1000, 2000, 3000 кишини тейлөө үчүн канча керек болот? Башка адамдар менен бирге система болуп, система болуп ошол ошончо адамды тейлеш керек болот, Мына бир визажистти тартат, анан экини тартат, же үчөөнү тартат. Эгер өз визажист болсо да аларды үйрөтүш мүмкүн, же башка тажрыйбалуу визажисттер тартыш мүмкүн. Чач тарач болсо чач тарачтар мастерлерди өзүн даярдаш мүмкүн, же сырттан тартыш мүмкүн. Жана мына ошол эле команда түзөт экен да. Ушинтип команда түзүп отуруп, анан кийин көптөгөн адамдар тейлейт экен. Анан ушул командасы күчтүү болгондо анын соодасы көп болот. Командасы начар болсо, анда соодасы аз болот, бирок өзүнүкү көп болушу мүмкүн кардарлар, а командасындагы адамдардын соодасы аз болушу мүмкүн. Мына ушинтип отуруп, мына бул дагы маркетинг окшоп, мына маркетинг план окшоп, буга бул менен иштешкен адамдардын саны канчалык көп болуп, алардын кардарлары канчалык көп болсо, ошону уюштурган адамга да ошончолук көп түшөт экен. Биз дагы ошого окшогон бизнес система курабыз. Стоматолог дагы мына стоматолог өз жалгыз көп адамды тейлей албайт. Ал эми эгер ал стоматология ачып, көптөгөн стоматологдорду жумушка тартып, же өзү өстүрүп чыгып, кардарлардын санын көбөйтүүнүн үстүнөн иштей берсе, арадан жылдар өтүп, мына бизнес система куруп калат. Бизнес системанын иштеген адамдын айырмасы, айлыкка иштеген адам же өзү гана иштеген ишкер, эгерде ооруп калса акча түшпөй калат да. Айлыкка иштегендиги кыркылып кетет ошол күндөрү. Ал эми бизнес системанын ээси болсо, ошончолук мурункучалык катуу иштебесе дагы, ооруп калса дагы акча түшө берет экен. Анткени анын бизнес системасы иштеп атат, командасы иштеп атат да. Ошондуктан биз дагы бул бизнесте команда куруу же бизнес система куруу деп үйрөтөт экенбиз да. Бул бизнесте биз бизнес система курабыз.
дагы бир түшүнүктөрүн айтып кетсек, сиз өзүңүз үчүн продукция алганыңызда компанияда, өзүңүздүн кабинетиңизден, өзүңүз үчүн же үй бүлөңүз үчүн өзүңүздүн кабинетиңизден алганда сизге балл төлөнөт экен. Муну жеке балл деп коет. Сиздин кабинетиңизден жеке өзүңүз же бирөөлөр алса, бул жеке балдар, жеке объем, личный объем деп коет. Экинчи бул сиз алып келген адамдар өзү үчүн же үй бүлөсү үчүн же заказ алып продукция алса өзүнүн кабинетинен, бул групповой балл деп эсептелет. Жана сизге окшоп сиздин командаңызда менеджерлер бар, алар дагы кардалардын санын көбөйтүүнүн үстүнөн иштейт. Алардын командасындагы адамдар дагы продукция өзү үчүн алса, бул дагы групповой балл болуп сизге дагы ага да эсептеле берет экен. Мына групповой баллды ушинтип көбөйтөт экенбиз. Эми балл бул айлыктап келет экен. Сизге канчалык балл көп болсо, ошончолук айлык көп чыгат экен да. Сиздин негизги акча көп табууңуздун сыры бул баллды же сооданы көбөйтүү экен. Көбүнчө 1 балл бул 100 сомду түзөт экен. Эгерде командаңызда кимдир бирөө же өзүңүз 100 сомдук алсаңыз, сизге командага же жеке өзүңүзгө 1 балл эсептелет экен. 1000 сомдук алса 10 балл. 10 000 сомдук алса 100 балл экен. Бул көпчүлүк учурда. Бирок распродажа сатып түгөтүү учурлар бар. Распродажа сатып түгөтүү учурда компания өтө төмөн баада коет, андыктан компанияга да өтө аз пайда калат. Андыктан компания да бизге көп акча төлөй албайт, андыктан баллдын баасы кымбатыраак болуп калат. 200 сом болуп калат экен да. 10 балл топтош үчүн 2000 сомдук сатып алыш керек экен, 100 балл болуш үчүн 20 000 сомдук сатып алыш керек экен да. Мына бул сатып түгөтүү учурда. Бирок сиздин командаңызда бардык эле продукцияны сатып түгөтүү түрүндө албайт. Беркиндей орточо бааларды да алышат. Бир аз скидка арзандатуу болгон бааларды да ала беришет, Эми көрөлү, сиздин командаңызда балдар кантип топтолот. Мисалы үчүн сиз жеке өзүңүз 50 балдык алдыңыз дейли. Сиз Айгүлдү чакырдыңыз эле, Айгүл 20 балдык алды. Өзүнө же үйлөсүнө же заказ алды. Жазгүлдү чакырдыңыз эле, Жазгүл 30 балдык алды. Кошуп келсек 50 балл болду. Сиздин 50 баллыңыз менен 100 балл болуп калды. Ушундайча 100 балл топтосо болот экен. Же мындайча мына сүрөттөгүдөй, сиз Айгүлдү жаздырдыңыз, ал 20 балл жасады. Айгүл Жазгүлдү чакырып келди, ал 30 балл жасады. 50 балл болду. 50 баллга 50 баллды коштук, 100 балл болуп калды. Демек бул жерде өзүңүздөр көргөндөй адамдардын саны көп ролду ойнобойт экен. Адамдардын саны эмес, алардын соодасы көп ролду ойнойт экен. 10 киши менен да 100 балл жасасаңыз боло берет, 5 киши менен да 100 балл жасасаңыз боло берет экен. Айырмасы жок экен.